Кара Суу районунун тургуну Абдикарим Зулумов чек талап кылып байге утуа лотереясынан ноутбук утуп алды. Ал топтогон 10 000 билеттин ичинен бирөөсү байгелүү кылган. Акыркы 1 жылдан бери кассалык чектерди топтоп жүргөнү менен башында ишеним артпаганын айтат. Күтүүсүз жеңүүчү болгону лотереянын ачык жана айкын өткөндүгүнүн далили экендигин белгиледи. Мен биринчи жарым жылда 20 жылдар анча ишенгеним жок, чындап эле. Анан кийин өзүм да эмеде өкмөт ишин иштеген үчүн анан бизде налоговый инспекциядан келишип как раз ушул приложение кошкондон кийин где-то ушул июндардан баштап топто баштадык да. Ошондо көбүнчө бензинден топтолду да чекче. Негизи основной. Анан мен кийин менен карадым, ошо эмеде да как раз утуп алган билетинде ошол как раз 29 ноябрдагы куйган 1000 сомдук бензинден экен да. 1000 сом бензин куйган болчумун. Ошо Ред Петролиумден. Как раз ошондон куйган эмеме түшүптүр да. Даярдалсын. Блотова чулпон. Смартфон. Бул сыяктуу Ош шаары жана Ош облусунан 167 адам байгеге ээ болгон. Жеңүүчүлөрдүн утуштары бүгүн колдоруна тапшырылды. Алар ноутбук, iPhone үлгүсүндөгү смартфон, Dyson жана башка белектерди утушкан. Лотерея кыргызстандыктардын салык сабаттуулугун жогорулатууга жана салык жыйноонун өсүшүнө оң таасирин тийгизгени белгиленди. Биз азыр байгелерди баарын берип жатабыз. Биринчи сертификатын колуна карматып, андан соң сразу байгесин колуна карматып атабыз. Байгелерди баарын элдер өздөрү лично өзлөрү алып кетишип атат, либо доверенность менен алып кетишип атат. Доверенностьти жасыргандар госнотариустан, частный нотариустан жана посольстводон жастырып алып кеткендер бар. Либо өзлөрү лично келип кол коюп реестрге акт обязательстволор кол коюп алып кетишип атат байгелерин. Ага чейин лотереянын баш байгеси Ош шаарынын тургундарына 1 батир жана 2 электромобиль тапшырылган. Ош облусунан жалпы 167 миңден ашуун жаран салык кызматы уюштурган лотереяга катышкан. Жеңүүчүлөр сандарды туш келди тандоо ыкмасы менен аныкталган. Биздин мамлекетибиздин патриот адамдары көмүскө экономиканы көтөрүш үчүн, биздин экономикабызды жогорулатып көтөрүш үчүн кайсыл жерден соода кылсак дагы, же болбосо кайсыл жерден кызмат көрсөтүү учурларында чек талап кылышыбыз керек. Бул сөзсүз түрдө лотерея болуш керек, же болбосо бир кызыктыруучу, бир стимулирующий бир маселелер болбош керек. Биз өзүбүздүн кылган, сатып алган, же болбосо кылдырган кызматтарыбызга төлөнгөн суммага сөзсүз түрдө чек талап кылышыбыз керек. Ошондо биз көмүскө экономикадан чыгабыз. Белгилей кетсек, муну менен быйылкы жылы чек талап кылып байге утуа лотереясы аягына чыгарылып жатат. Ордуна чоң өнөктүк ишке кирери кабарланган. Эскерте кетсек, 2023 жылы мамлекеттик салык кызматы лотереянын 2 этабын өткөрүп, анын жүрүшүндө 2376 баалуу байге ойнотулган. Акыркы оюнга 10 батир, 20 электромобиль жана 6 чет өлкөгө жолдомо байге коюлган. Алмагүл Эрке, Байгызы Асылдин Турганбаев, Ош ТВ.